Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, мугалимдер. Бүгүнкү сабагыбыз Word 2016 программасында титульный баракчаны кантип жасайбыз. Ал үчүн биз менюлар сапчасынан ставка менюсуна киребиз. Ставка менюсуна киргенде бизде бул жакта мына жерде Word Art деген бар. Мына жерден добавить объект Word Art деп туруп кошуп алсаңыздар да болот. Менде бул жакта азыр подключение боло эле экен. Азыр мен сиздерде болсо кошуп алсаңыздар болот. Мен бул жерден мен ал жактан мына текст тандап алайын. Бул жерден мына текст тандаган жерибизди мына көгөртүп туруп delete басып өчүрүп биз бул жерге каалаган сөздү жазабыз. Мисалы үчүн реферат деп жазайлы. Реферат деп жаздык. Бул жерде мындай кылып чоңойтуп биз мына реферат деген жазууну көгөртүп белгилеп алгандан кийин бир аз чоңойтобуз. Бул жактан кааласаңыз жазсаңыз да болот, 72 чейин болот. 120 деп туруп мына чоңойтуп алсак болот. Мынакей. Эми биз ушул жазган текстибизди бир аз төмөн түшүрүп алсак да болот. Бир аз төмөн түшүрүш үчүн мына жерден баштап мына жакка карап тартабыз. Буга каратып. Мына жакка каратып тартсак, мындай болуп ортого келип турат. Эми ушул жерде эле мышканын оң жагын баса турган болсок, бул жакта заливка, контур деген бар. Мына заливкага кирип, бул жакта биз мына немен рамканын сыртындагы мындагы белгилеп алсак болот, кааласаңыздар. Же болбосо ушул эле реферат деген жазууну белгилеп, мына асты розовый болуп турган рамканы биз мына кызыл цвет, реферат деп кызыл цвет кылып алсаңыз болот. Кааласаңыз башка цветке которуп алсаңыз болот. Ушул жерде эле мына 120, анан мына жердеги шрифтти Times New Roman деп туруп өзгөртүп алсаңыз болот. Ал эми мына үстү жагына биз мектебибиздин атын жазсак болот. Же болбосо Кыргыз Республикасынын Республикасы өтө майда болуп атат. Мен бир аз чоңойтуп коеюн. Кыргыз Республикасы, мен бул жактан азыр Times New Roman, бул жакта шрифти чоңойтойлу. 26. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги дейла. Эми ушул биз жазган текстти мындай кылып белгилеп, тексттин өзүн белгилеп алабыз. Белгилеп туруп, мына жерден редакторлойбуз. По центру дегенге алып келсек, мына ортого жазылып калат. Эми биз ушул сөзүбүздү башка түскө боеп алсак болот. Ал үчүн биз мына А деген тамга турат. Ушул жерге кирип, цвет шрифта дейт. Бул жактан каалаган түскө боеп алсаңыз болот. Мынакей мен фиолетовый түс кылайын. Андан кийин биз эми ушул титульный баракчабызга рамка коюшубуз керек. Рамка коюш үчүн бул жактан дизайн деген бөлүмгө киребиз. Дизайн деген бөлүмгө кирсек, бул жакта граница страниц деген турат. Бул жактан мына жактагы ар кандай границаларда пайдалансаңыздар болот. Андан тышкары залив страница дегенге кирсеңиз, бул жакта рисунок деп турат. Бул жакта сиз каалагандай компьютерде бар, ар бир компьютерде бар. Ушундай жылдызча, же болбосо мындай көпөлөк, гүлдөрдүн сүрөттөрүн өзүңүздөрдүн темаңыздарга жараша коюп алсаңыздар болот. Мен мынакей баарын көрсөтөйүн. Бир аз төмөнүрөөк түшүп. Мен тандадым. Эми бул жерден ушул рамкага дагы цвет берип койсок болот. Бул рамкага цвет бериш үчүн мына жерде авто дегенге киребиз. Бул жактан мына кызыл түстү тандайм. Мен кызыл түстү жакшы көрөт окшойм. Кызыл түстү көбүрөөк тандап атам. Эми окейди басабыз. Окейди бассак, бизде мынакей рамка пайда болду. Эми ушул рефератыбызга биз кандайдыр бир сүрөт кошо турган болсок, ал үчүн биз ставка менюсуна киребиз.
Бул жактан рисункиге кирип, сиздин сүрөтүңүз кайсы папкада болсо ошол жерди карайсыз. Менин сүрөтүм азыр мына информатикада картинка информатики дегенде бул жактан сиз каалаган бир сүрөтүңүздү тандап алсаңыз болот. Мен башта интернеттен алып койгонмун. Мына сүрөттү тандайлы. Тандагандан кийин мындай көгөртүп белгилегенибизден кийин бизде мына ставить дегенде чекеси көк болуп калат. Ушул жерде ставить дегенди басабыз. Басканда бизде мына жакта сүрөтүбүз ушул жерге турду. Эми мына чекесин карасаңыздар, тоголоктор турат, Ушул тоголокторду мындай кылып мышка менен басып, чоңойтуп, кааласаңыз кичинертип алсаңыз болот. Ушу сүрөт коюлгандан кийин сөзсүз үстүдө формат деген пайда болуп калат. Форматка кирип, сиз сүрөтүңүздү мындай кылып, ар кандай кылып, мындай кааласаңыз мына жерден ар кандай углами белая дейт. Мына жерден карап туруп, өзүңүзгө жаккан фонду тандап алсаңыз болот. Мен мисалы үчүн мындай кылып коеюн, Эми мынакей, мындай кылып, эми мына төмөн жакка аткарган, рефератты түзгөн деп дагы өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен рефератыңызды же болбосо күндөлүк планыңыздын сыртын ар кандай титульный баракчаларды жасап алсаңыз болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.